Биз азыр Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасында турабыз. Дал ушул оорукана боюнча биздин редакцияга ата-энелер тарабынан видео тасма келип түшкөн. Ал видео тасмада көрсөтүлгөндөй дал ушул оорукананын ички санитардык талаптары нормага жооп бербегендиги жана тамак ашка аралашкан таракандар тууралуу видео тасма келип түшкөн. Биз азыр балдар ооруканасынын ичине кирип, дал ушул жагдай боюнча абалды сиздерге чагылдырабыз. Өлбөгөнү жүрөт азыр чыгат. Тамак ашка аралашып, больнойлор менен аралашып жүрөт. Балдар ооруканасында баласын дарылатып жаткан ата-эне бул тасманы биздин редакцияга жөнөткөн. Мында көрсөтүлгөндөй балдар дарыланып жаткан бөлмөдөн таракандар чыгып, уктай албай жатышканын айткан. Ал тургай түнү да уктабастан балдарыбыздын кулак мурундарына кирип кетпесин деп коркобуз дешет. Таракандар менен кошо жашап атабыз. Мен кийимин карап коюм, мен жакта болуп отурбасың. Мындан улам биздин телетоп ооруканага баш багууну туура көрдүк. Оорукананын босогосун аттаганда эле андагы кызматкерлер эмнегедир камераны көрүп чоочулап жатышты. Оорукананын жетекчилигине, тагыраагы башкы дарыгерине кирип жагдайды айтканыбызда мындай болушу мүмкүн эмес деп жатты. Бардык бөлмөлөрдү көрүү үчүн бизге башкы дарыгердин орун басары кошулуп көрсөтүүгө киришти. Сен туруп тур? Сен туруп тур? Жок, бул чогуу келе берсин эже. Жок, кабинетте эмес да. Анан тарткан жерин алган эмесми? Кайерде? Буякта. Кандай болду? 4-5 ата-эне бизге арыз менен кайрылды эле. Эмне боюнча? Бул жакта балдары дарыланган экен, анан палаталар талапка жооп бербей экен. Таракандар басып кетиптир деп. Таракан барбы бизде? Анан кааласаңыз видео сүрөттөрүн көрөйүнчү. Жок, азыр биринчи ошол жака чыкпайлыбы? Азыр десет баштап калды да. Анда кухнясын эле көрсөтүп койбойсузбу? Кухня менен ажаткана жагы. Зам айтайын, а? Ооба. 3 күнбү 4 күн болду. Полностью дезинфекция кылып чыктык. Дезинфекциядан 3 күнчө 4 күн болду. Тартымга алуу учурунда биз оорукананын ар бир бөлүмүндөгү ашканасына жана ажатканаларына баш багып жаттык. Бирок оорукана тарабынан балдарга кандай тамак даярдаларын көрө алган жокпуз. Бөлүм башчынын айтымында ар бир баланын ден соолугу үчүн тамакты жакшылап беребиз дейт. Бул атайын биздин ооруканада ушул биринчи хирургия боюнча баягы операциялык болгон ооруларга, мисалы көбүнчө биз аппендицит, ичеги операция жасайбыз да. Ошого баягы биздин ооруканада баягы каша, суп ошону берет да, стол деп коебуз. Баягы после операция ошолорду берип турабыз. Акыры биз оорукананын кардиология, тагыраагы балдардын жүрөк оорулары бөлүмүнө жеттик. Бөлмөлөрдүн жанында жайгашкан кийим салуучу текчелерди көрүп, ал жерди ачып көрдүк. Ата-энелер коркуп тынчсызданган таракандардын баары мына ушул жерден чыкты. Кийим салуучу жайдын айрым жерлеринде кийимдер эле эмес, тез тамактануучу азыктар дагы бар экен. Кече болгон нерсе мындай болбосо керек эже. Өзүңүздөр көрүп тургандай, буга чейин ата-энелер бизге жөнөткөн видео тасмада дал ушул орундуктар көрүнгөн болчу. Дал азыр биз келген учурда дагы дал ушул жерде таракандар жүрөт. Жакыныраак камераны алып келсеңиз, бул жерлерди биз ачканыбызда дагы көрүндү. Мынакей бул жерде азыр балдар дарыланат. Ичине дагы чуркап жүрөт таракандар кадимкидей. Бул жердеги болсо кешеги адамдар анча-мынча болуп турат деген сөздөрүн айтып атышат. Мынакей. Камераны ылдыйраак кылсаңыз, качып кетип атышат бул жерде. Бир канча буюмдар дагы бар. Чуркап жүрүшөт. Демек, ата-энелердин арызданганы бул негиздүү. Бул жер таза болуш керек. Бул жерде ооруган балдар дарыланышат. Ой, эже, бул жер оорукана, бул жер эч нерсе болбойт, таза болуш керек. Сиз беймарсызбы? Мына бар. Бул жерде канча бала кийимдери кирип кетсе эмне болот? Ата-энелер да жөндөн-жөн арызданбайт да. Таракандар турган деди? Кече. Эң тура. А бирок бул мурун дезинфекциялангандай эмес деже? Ой, кече мына мамаштардын баарын эшикке чыгарып, дезинфекция кылып даже знаете, я вам покажу. Азмат чызган мыналардын эмелерин экен. 4 күн эшикке чыгарып жерде чуркап жүрбөйбү? Эми жок, ошолорду ой, лапаткалап өлтүрөт. Это больница старая, ана таракандар мындай эмелер ичине кирип кетип атат. Биз эми
Көздөн келген кылды ойланайын. Эгер ушул дарылап аткан балдардын кулагына Эми ол ошону бүт ана кечээ биз эме кылдык баарына, отрава кылдык мына. Балдарын карап жаткандар дарыгерлердин көзүнчө бизге сүйлөп берүүдөн тартынып жатышты. Түнү уктаганда жарыкты өчүрбөй жатабыз дегенге гана токтолушту. Мындай тынчсызданасыздарбы силерден? Sen canlı çatlattıklar önce yerimdir. Azıcık şundan beri. Sen çadır жататыңыздарбы? Обработка кандай мı? Şöyle jatıp aldık. Оорукананын кызматкерлери анча-мынча болот да деп имараттын эскилигине шылтоо кылып жатышты. Жетекчинин орун басары ал жердеги кызматкерлерди да урушканга үлгүрдү. Таркан баскан жерлерди биз баргандан кийин гана тазалап башташты. Эже аз бул жерде кийиндер турат да кийинде может билбей кийип алышып жаш бала мен ошо айткан ошол да. Шкафты. Гийине менен мына кадыр калдыктыр. Ачпай. Кыймылдатпай ушул ойдун ачып туруп. Ошол бойдун обработка кыласың. Kim koyduğusun lan? Basap çıkalım. Ana keçeni men olsa bol. Çakıram kasına keçeni. Эже аны ачпай да. Açpay hep burada duruşun. Эмне чукуп атасың? Жак болду. Жап тарихи Жак. Шуга качан чукуп. Ana. Çakıram o. Sancar. Карабына. Сылап сыйпап бересиң. Өзүңөрдү карап эле жүрөбүз. Бо тез бо. Бо. Жаппай. Шкафты. Жаппай. Болду тарака. Geçen ölüme ölü tatlısı. Аты эки шкафты да ушул бойдон алып чыгып туруп, коридорго коюп туруп, кругом обработка кылып туруп, кийимдерди бөлүп аласыңар. Ар бир кийим. Сайдаркалай bir күндө 3 жол, 4 жол, 5 жолдан бар. Жок, бул жактычы деле көзөмөл таппаса болбойбу? Көзөмөлдө дем бул тарапы ушундай экен. Азыр кетип калдык ыйласы, биз ачканда чуп калып кадимгичи. Эми ушундай болуп атат да. Эми ошону ушундай болуп атат да, бир жолун табыш керек да. Жолун табай кече мына келип сынап келип бүт тазалап кетти да. Бул жагдайдан кийин оорукана жетекчилиги сөзсүз чара көрүлөт деп ишендирди. Ал эми ата-энелер таштаган арыз даттанууларда ооруканага барсак, кээ бирлери ашыкча акча талап кылат деген сөздөр да айтылган. Эгерде кайсы бир дарыгер бейтаптардан акча талап кылган болсо, кызматтан четтетилет дейт. Антикоррупция боюнча жыл башынан эле договор түзүлөт. Ар бир дарыгерден, ар бир медицина кызматкеринен расписка алабыз, түшүнүк кат алабыз. Эгерде квитанциядан сырткары 1 сом сурап же вымогать эте турган болсоң, анда өз ыктыяры менен жумуштан кетесиң деп. Ага макулдугун беришип, өздөрү түшүнүк катты өз колу менен жазып, түшүнүк катты директордун 3-чү орун басары оргметод боюнча ошодо тиркелип турат. Эске салсак, бул ооруканада 12 бөлүм бар. Бир эле Ош облусунан эмес, Жалал Абад, Баткен облустарынан келип дарыланышат. 3 облусту тейлеген ооруканада балдар үчүн жасалган мындай кайдыгерлик туура эмес дешет ата-энелер. Мимоза Жаныбек кызы, Маруф Шакиров, Ынтымак.